200 чака чыгат. 200 чака. 600 килограмм экен да? 600 килограмм. 100 болгондо 60 миң. 60 миң. Bir günde. Bir günde. Eki jaka barıp iştebey эле ушул айылда эле кулпунай кылып эле ошол жерде эле иш кылса болот. Мынабы пойлада кулпунайлар химикат жебеди. Вообще жебеди. Бул кулпунайлар биогумус. Жанагы жерсемик кишилер кымбат болуп Россиядан келбей жакандарда кичине кыйналышты. Силер бул опыт немеге жаңы биогумуска өтүп кеткениңер жакшы. Биогумустун пайда жагы химикаттарга караганда түшүмдүгү көп болот. Биогумусту суюктукла, жидкий. Жидкийни даярдайбыз, ошону себебиз. Биогумус өндүрүш көп деле оор эмес. Жок, биогумус жеңил эле. Себеби аны мен үйдөгү келинчегим деле өндүрүп коем. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк бассаңар, жакшы критикалык сунуштар болсо, каналды кандай маалыматтар керек болсо ошол жөнүндө жазсаңар, жакшы комментарийден 5-өгө ушундай клубника, бир ящик клубника өрөбүз 5 адамга. Казакстан, Россия, Кыргызстан боло берет, бардык жерде өзүбүз жетип беребиз. Дагы бир жолу салам, урматтуу дыйкандар. Биз азыр Жалал Абад областындагы Сузак районунда ушу Жиде деген айылга келдик, Жиде айылына. Ошо Жидедеги кулпунайлардын өзгөчөлүктөрү, погодасын өзгөчөлүктөрү боюнча кичине ролик тартайлы дедик жүрүлү. Биринчиден таанышып алайлы. Биздин ат Дастан. Биз ушул Жидеден болобуз. Жидеден, Жидеден. Менин атым Бектемир. Кулпунай кылган дыйкандардын өзгөчөлүктөрү менен бир роликтерди чыгарайлы деп видео тартып жүрдүк эле, анан бүгүн Жидеге келип, түшүмдү жыйнап баштапсыңар. Ошондой баштадык. Кулпунайды өстүргөн эң сырын жакшы билген деп элдер ушул жерде сизге жөнөттү. Анан рахмат. Сиздин бул бизнеске келип калганыңыз, кайсы жылдары келип баштап калдыңыз, кандайча баштап калдыңыз? Анан кийин биздин биринчи максат мигрант болуп Россияга барып иштебей эле Кыргызстанда деле тирилик кылса болот. Кандай ошол кантип каражат тапса болот, ошол боюнча дагы маалымат берип кетели деп мындай элдерге. Эмне иш, эмне бизнес? Бул чакан бизнес да. Чакан бизнес биринчиден бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз буну 2010-жылы баштадык. Биз өзү бул айылда турабыз, Жиде айылында. Анан биз өзүбүз жалгыз эле уул, эки жака мигрант болуп чыкпадык. Ушул айылда эле эжебиз токмокто эле, токмоктон турат эле. Ошол жерде турган эсебине биз ондан көчөтүн алдык. Көчөтүн алып, анан бул жерге 2010-жылы тиге баштадык. 2010-жылы тиктик, 2011-жылы бул түшүмүнү жакшы берди. Андан кийин ушул Жиде эли бардык эги баштады. Азыр ушул турган жер 70 сотик. Мына бактан берагы, бул бедеден бул жагы 70 сотик. Шундан бир теримде 200 чака чыгат. Шул убакта. Кече күнү азыр мына бүгүн тапшырып атып өткөрүп атып Бишкекке алып барып сатабыз дегенде, ушулар канча чакага заказ алдыңыз? Буларга 350 чакага заказ алдым. Az bir yerden dağın arka poyla var, ошо экиле пойладан чыгат. 350 чака. 350 чака чыгат. Кудай буйруса. Кудай кааласа, анан эки жака барып иштебей эле ушул айылда эле кулпунай кылып эле ошол жерде эле иш кылса болот. Эми элдин баарысы эле азыр сиз мисалы алып келдим, тиктим, терип атам деп айтып атасыз. Кандай бул жерде силер жаңы технологияны колдонбойт экенсиңер, кадимкидей эле арык отургузуп эле. Буларга силер мындай ооруга карата же клещтерге карата дарылар чачасыңарбы же? Буларга биз быйыл мынабы пойлада кулпунайлар химикат жебеди. Вообще жебеди. Бул кулпунайлар биогумус. Мен 2 жылдан бери биогумус кылтам. Биогумусту салабыз, ар бир түбүнө, шул түбүнө ошол жерге бир пиаладан биогумус салабыз. Оюп, топурак аралаштырып коюш керек. Жок, мындай оёбуз дагы, салып туруп кайра жабып коебуз. Биогумусту эрте жазда. Андан кийин экинчи мемебиз биогумусту суюктукла, жидкий. Жидкийни даярдайбыз, ошону себебиз. Ар аптада себеп турат. Ошол жидкийин даярдаганды бизде ошол боюнча суроолор көп да. Кантип даярдайт депчи.
Бұл жидкий биогумус даярлаштын жолу 100 литр суу, ал идиши пластмасса болсо жакшы болот. Себеп темир болсо анын заңы чыгат. Анда бир ушундай элементтер зыян берип калат. Пластмасса болсо анда зыян жок. Зыян жок. Жок. Ошон үчүн биз пластмасса идишке 100 литрликке даярлап, ага 15 литр биогумус салабыз. 15 килограмм. 15 килограмм. Ага 1 килограмм кумшекер салабыз. Анан ошону кечке аралаштырабыз. Таяк менен эле. А эртеси күнү себеп коебуз. Ушул жерге жетет 100. Ошондо мында куюп эле өткөзөт экенсиңер да? Жок, аппарат менен. Баягында үстүнөн чачкан. Жалбырактан беребиз. Ал витамин, ал буга баягы химикаттан бардыгы мисалы үчүн күчтөрдү берет. Кальций, калий, магний, бардыгынын элементтери бар. Буларга азука берет ал. Анан экинчи мемеси бизде Култунайда кызыл кесел бар. Ошол кесел түшпөйт. Мына Култунай тартып көргүлө, нектарын караң, жап-жашыл болуп турат. Немеси жакшы экен? Бул деген жакшы. Жакшы. Себеп бунда кесел жок. Мындайча айтканда вирус жок. Коронавирус кутта ошол вирустор болот мында. Ошол нерсе жок бунда. Себеп ал биогумус өзү таза да. Таза. Ошол жанагы 100 литр сууга 15 килограмм биогумусту аралаштырып туруп, куйса деле болот да туурабы, түйүнө? Куйса деле болот, бирок жалбырактан берген бөлөк. Жалбырактан берген. Аны эми себешинин жолун айтып өтүп кетейин. 1 литр ошо таяр болгондо 1 литрге бияктагы 10 литр сууга кошуп сепип коебуз. Аны ошондо 100 литр сеппейбиз. Ошондо 100 литриңиз 1 тоннага жетет. Аны дагы аралаштырасыз. Аны да өзүн да сеппейбиз. Дагы суу аралаштырып. Аны 1 литрди 10 литр сууга аралаштырып сепип коебуз. Ошо мен ошон эффект жакшы берет. Өзгөчөлүгү жакшы. Немеси биз 4 жол бердик. 4 жыл бердиңиз, а? 4 жыл ошондой кылып септик. Секин шашылбай. Азыр бул жерде биогумус менен дарылайт кез быйыл ошол удобрение жанагы жер семирткичтер кымбат болуп Россиядан келбей дыйкандар да кичине кыйналышты. Силер бул опыт немеге жаңы биогумуска өтүп кеткениңер жакшы. Ал жагы анан кандай түйшүктөр бар? Түйшүктөрү азыр буну şu апрелдин башында чаптык, чабыш. Кетмендеп. Бир эле чабып, кийин трактордап коебуз. Болду. Андан кийин отогодук биз. Отогодуңарбы? Жок. Азыр эми буну майдын этегиде оробуз. Кадимкидей оробуз. Ошол жерден оруп таштайбыз. Алып саласың? Алып салабыз, ушундай кылып. Тазалап. Тегиз кылып алып коебуз. Агандан кийин анан дагы бир чабабыз. Дагы бир биогумус алып коебуз. Ошол экинчи биогумусубуз бул эми октябрдын 20 октябрга чейин пишип берди. Кар жаганча. Кар жаганча. Ошо жетет ошонун күчү. Даслан эке, ошо сиз айтып атпайсызбы, былтыр селитра карбамид берип беле? Бердик эле ооба. Былтыр. Быйыл биогумус менен өстүрөбүз. 2 жылдан бери биогумус менен өстүрөбүз. Биогумустун өзгөчөлүгү бар бекен? Экөөнүн разимасы болот бекен? Себеби дегенде бизде мындай да, Даслан эке. Чүйдө көбүнчө ошол химикаттар колдонушат да. Селитра, карбамид, амафос, диамафос деп колдонушат. Бизде эле мурда ошону колдонор дедик. Мына бир 2 жылдан бери только биогумус. Биогумустун пайда жагы химикаттарга караганда түшүмдүгү көп болот экен. Мисалы, мага былтыр эле мен былтыр биринчи пишимде сабадым, экинчи пишимден баштап салдым. Экинчи пишим деген июль баштап салып колдондум күзгө чейин. Мурдагыдан 2 эсе пайданы көп алдым. Мурда 30 сотиктен бир 10 000 сомдук сатса 2 күндө бир. Биогумус сагандан кийин 20 000ге чыкты баягы. Результат жакшы. Түшүмдүүлүгүн жакшы берет. Анан мага жакты да, мен биогумусту бийил өтө көп салып көбөйттүм. Өзүңүз биогумус сатып аласызбы, өзүңүз өндүрөсүзбү? Өзүм өндүрөм. Өзүңүз өндүрөсүз? Биогумусту өндүрөм. Биогумусту өндүргөнүмө 2 жыл болду. 2 жыл болду. Оорчулук бар бекен же оңой эле бекен? Жок, оңой эле. Анан эң жакшы жагы бул баягындай 5 химикат болгон үчүн мындай оорудан, вирустардан таза. Таза болот. Эми бул немеде да жакшы экен.
Transportировкага да жакшы. Жакшы, ана мындай култунайлар эзилбейт там. Эзилбейт. 3 күн, 4 күн турду да былтырда. Мисалы, мурдагы жылдары химикат менен бышырганда карап эзилип кетип атты. Азыр ондой эмес. Азыр көрдүңөрбү мына култунайдычы? Жакшы экен. Витамин сонун болуп турат. Жакшы. Немесе вити жакшы болот. Немесе урожайында көтөрөт экен, түшүмдүүлүгүн. Оору сыркоодон сактайт экен. Вирустардан сактайт. Вирустардан сактайт экен. Немесе биогумус өндүрүш көп деле оор эмес. Жок, биогумусту жеңил эле. Себеби аны мен үйдөгү келинчегим деле өндүрүп койду. Кандай? Көңдү апарып төгөбүз, жууп берет, биогумус сап коебуз. Жууп бергени кандай? Жууп, көңдү жуабыз да, кадимкидей элечи. Жууп себеби баягы көңдө зара бар да. Уйдуун, койдуун зарасы бар. Ошону чыгарып бериш керек. Аны кантип жуасыз? Жамгыр жааш керек. Жок, жөн эле гранттын суу менен эле жууп чыгарып беребиз. Чачасыз. Чачып, көңдүн үстүгө. Себеп көңдүн бийиктигини жазда 25-30 высота. Эниге 2 метр. Кышта 35 кылабыз. Калыңдатып коесуң. Калыңдатып коебуз. Себеп кышта суук үчүн түгүдөн жакшы чыгып кетет. Жазда ысык үчүн 25 кысаңыз жакшы, 20 кысаңыз тез жейт. Ушунчалык эле калыңдатып керек. Ошондой эле Жана үйүп салган болбойбу? Жок, анда түгүдөн жазда ысык болуп, биогумуста кыйналып калат. Курттар кыйналып калат. Курттар кыйналып калат. Сөлжөндөр кыйналып калат. Жана ичинен парды чыгарып тура. Кутта ошондой болот. Анан жазда 2 күндө бир суу себебиз. Аны келин кылып коет. Кийин элегенде гана кичине түйшүк бар. Ал түйшүктү мен өзүм жана иним экөөбүз эле кылып коебуз. Конечно. Ал килограмм бул жакта канчадан сатат биогумусту? Бизде биогумустун килограммы, сөлжанын килограммы 150 сом. Берки гумустун килограммы 20 сом. 20 сом, 20 сом. Жакшы экен. Демесе, сиздики бул бүгүн майдын 7-си да? Канчасынан баштап быш баштады? Быйыл жаз эрте келгениге байланыштуу 1-майдан баштадык. 1-майда бышып калдык. 1-майдан быштык. Былтыры 4-май күн тергенбиз. Биринчисин. Мына бүгүн 7-майбы. Кудайга шүгүр. Өзү кечөгөн. Алам калап берип атат. Кечө уже 2-3-үчүн терип калыпсыз да? 3-үчүн тердик бүгүн. 3-үчүн тердик. Кече мурда күн терипсиз да ошондо? Ошондой. Мурда күн терипсиз. Бүгүн терип атасыз? Бүгүн терип атам. Эртең тербейм, эртеден кийин дагы терем. Черезден терет. Черезден терет. Немесе жакшы экен. 70 соток жер бар дейсизби? 70 соток жер. Кулпунайдан. Кулпунай. Башка дыйканчылыгыңыз барбы жокпу? Башка дыйканчылык бир 2 гектарча бак бар, кокон келес. Кайсы сортунан? Воловой 3төн. Воловой 3төн, анан биз Баткенден элеп келгенбиз. Баягындай эле интенсивный андай эмес. Өзүбүздүн эле илгерки эле көчөттөн алып келип калганбыз. Быйыл 10-жыл жакшы мөмөсү. Ага деле быйыл 1 грамм химикат кошподук. Бирок багына немесине, жалбырагына, куртуна чач керекпи да? Куртуна карат же болбосо карате малакка каршы себебиз. Анан химикат башка дары сеппейт абыз. Немесе аны обязательно себиш керек. Себебенде курт жеп салса түшүп кетсе жаман да. Жок, бул жерде мындай да, биз алиге биогумуста өзү ошолорго курттарга каршы иштей турган элементтер бар да. Алардын алдын алат да бул биогумусчу. Ошол нерселерди курт уже келтирбей, азука жакшы болсо, здоровый. Мисалы үчүн багылган бука бары курт ошондой болуп чыгат да, бул немечи? Оорубайт, туруктуу болот. Күчтүү болот. Ооруга туруктуу болот. Иммунитет иштейт. Иммунитети зор болот. Анан ага неме түшпөйт. Курт түшпөйт, ооба. Сонун болот. 3 гектар черешняңыз болсо жакшы экен. Анда келип бир тартып кетишибиз керек. Кудай кааласа. Мөмөсү жакшы. 10 жыл болду, 10 жыл болду. Эгер мындай салыштырып караганда да, черешняңыз жылына түшүм береби? Берет. Жылына берет. Суу куруп кетти. Быйыл черешнянын бардыгына ысык урду. Ысык уруп кетти. Ысык урду. Себеп өтө көп гүлдөдү черешнячы, бирок сонун гүлдөдү. Азыраак калды. Ошол эсебиге мисалы үчүн биздики гумус аган үчүн бизде кече бир Баткенди келди эле, селеди зор аптырды. Баткенди мен барып көрүп келдим да. Баткенде деди, бундай жок деди. Былгып деди, бир нерсе болуп түшүп калды дейт. Биздикин көрсөңүз азыр зор да, Алла Таалам берди.
Себеп кичине мээнет кылдык. Биогумус менен же бир işte мээнет Аллах Таала бердиби, бирок жакшы. Черешинен барып тарсаң адам, аз адам да чоң болуп калган. Мал да кармайсыз. Ошондой. Менде мал, кой жок. Мен дыйканчылык кылам. Анан бак кылам. Кышында эс аласыз. Кышында эс алам. Ноябрдан кийин эс алам. Бизге окшогон экенсиз. Бизде да ошондой мал жок. Биз только Ноябрдан баштап сезон иштейбиз. Кышында жатабыз. Мартка чейин жатам. Туура алат экенсиз. Зачем баштообуз? Жаздын мен иштеген жетет. Азыр эми мына 70 сотук жериңизден эми силер дыйкандарын билем, жылына монча расход кылдым, монча пайда таптым деп таза эсептөөбүзгө. Эсептөөбүзгө. Примерно силердин салыштырмалуу эле мындай бир күндүк кылган соодаңарды эсептеп чыгарса болот да. Болот. Мисалы бүгүн канча чака чыгарып атасыз? 200 чака чыгартам. 200 чака. 600 килограмм экен да? 600 килограмм. 600 килограммыңыз эми бүгүнкү күнгө силерде баа 100 болгондо 60 миң. 60 миң бир күндө. Бир күндө. Эртеден кийин дагы ушундай. Ошон үчүн эки жака мигранттын кереги жок. Айылда эле иштеш керек. Эми ошондо сиздикин ойлоп атам да, мына черезден 60 миң сомдон тапсаңыз. Биринчи үзүмүндө бир жок эле дегенде 6-7 жол терсеңиз керек, 6-7 жол тересиз. Ошондо биринчи түсүмдө эле 200-300 миң, 400 миңге чейин иштеп коет экенсиз да? Мына 70 сотиктен биринчи түшүмүдө 550 болсо 600 миң иштейбиз. Кудай буйрса. Кудай кааласа. Жакшы экен да анда. 600 миңгече иштейбиз. Ошондо мен эсептеп атам да. Россияда иштеп жүрсөм, айына 50 миңден алсак. 50 миң. Бир жыл иштесең 500 миң акча алат. 500 миң 600 миң. 600 миң. Ама 600 миңди сиз 20 күндө иштейсиз. Себеп мен былтыр ошондой кылып өзүм атайын эсептедим. 70 сотиктен 1 миллион 300 миң сом пул алдым. Күзгө чейин. Майдан баштап Каржарга чейин. Октябрдын этеги чейин. Акыркысын ноябрдын 8-де терип бүттүк. Ана мал кой берди экен. Сон экен да 1 миллион 300 миң сом пул таза алдык. Дыйкан демеде Россияда жүргөн мигранттардын баары сумкаларын көтөрүп келип. Эскерттик деп. Бирок жакшы. Мээнет кылсаңыз кайтат. Эми тиги бактын тиги черешня бактын пайдасын айтпай эле койгон да. Биягы деле жетет. Биягы жетет. Жетет экен, Кудайга шүгүр. Черешня былтыр өтө сонун болду. Бирок быйыл дагы жакшы. Ушундай сонун болуп турат. Быйыл жакшы. Силер черешнянын түшүмүн гектарына эсептейсиңерби же түнүн эсептейбиз? Неме биз эми ушу алып сатып экспорт кылып жүрөбүз да, черешня, клубника, мына билесиз биз могу Зайрекеникине келип жылда машина коюп, былтыр фура коюп да клубника алганбыз. Анан быйыл да келет Кудай буйрса машиналарыбыз. Азыр келди, уже жүктөп баштадык биз да. Кечөө жамгыр, силердин клубниканын басымы чал түшүп кетти эле, кечөөнү жамгыр кичине бузуп койду да. Товарды битти бузуп койду, анан мындай жамгырдан кийинки товарлар экспортко да кыйыныраак да. Сууду өзүнө сиңирип алат да, анан могу ылайып болгондон кийин Россияга жүктөп кичине мындайраак да. Мына Казакстан жакыныраак Бишкек жерине тазаласак, Кудай буйрса бир күндө тазаланса анан Россияга немес чыгат. Анан черешня алгандар айтышат да, барабыз дагы бакты баалап алабыз дейт да. Ошондой. Кантип эсептейт болду ошону? Алар бир эле мындай түбүнү көрүп туруп эле, мынанча келе чыгат деп эле ушуну эсептеп коюп атат. Түбүн санап туруп, Түбүн эсептеп. Мисалы үчүн 1 гектарда 400 бак болмосо 400ден мынанча чыгат деп эсептеп коюп атат. Дарбызды да ошентип эсептейт. Монтип рядына чөткөн дагы эсептеп туруп эле 1 гектардан монча тонна чөт деп туруп, дүң эле баалаштырып дыйкандан алып коет экен да. Мен деле мындай мисалы үчүн эжемдер айтат да, мен айтам да буларга, мына кулпунайыңыздан мына айтам, менден бүгүн мынанча челек чыгат десем buncha чыкпайт дейт. Мен көзүм жетет да бугачы. Көз канып калыптыр да. Көз канып калды. Азыр мына мисалы 70 соттон 200 челек, болосо 260 челек чыгат десең buncha чыкпайт дейт. Чыгат десең чыкпайт дейт. Бирок ашык чыгат. Көз канып калыптыр анда. Ушундай эле карап туруп билесиң да. Черешня. Бала чака бар?
Bala çaka 4 var kula. Rossiyada. Yok. Şu yerda ayılda. ha. Ballardı Getirmezmi? yok. Özüme jardam berет. Şol. Жақсы. Şu dehqonchilikni öndürüp tursak деле Ова. ошол aka ошол жылына 500 миң 600 миң акчага барышып жүрөт да жөн эле убакыттарын өткөрүпчү. Андан көрө бул жака келип жериңердин өзгөчөлүктөрү кандай? Силердин жериңер кечинен ысыгыраак келеби? Биздин жер түндүккө караганда 20 күн алдын келет. 20 күн алдын келди. Ал жагы бар ооба. 20 күн алдын келет. Анан бул жерлерде кандай экен кылсаңыз эле болот. Болот. Илгери пактаккан. Азыр клубника, кебинде беде. шалы. Бирок беделер жакшы. Беделер ооба. Упушкен беделер. Бедеге караганда кулпуна бир 10 эсе пайдалуу. Момент көп берет. Жакшы. Ага, анда ишиңизге ийгилик. Бизге биздин немелер үчүн да подписчиктерибиз, катталуучулар үчүн да сонун маалымат бердиңиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Дайыма дыйканчылыкты пайданы көрө бериңиз. Биз ушул азыр Нокенди тарттык. Нокенде маданияттын ылдыйында айыл бар да, Ношкен. Ношкенди тарттык. Ношкенде кулпунай көп. Ооба. Баткенге барып, ал жакты тартып келдик. Ошто жана Алишер деген баланы тарттык. Бул жерден келип сизди тартып атабыз. Чүйдү тартабыз, Кудай буйрса, көлдү тартабыз. Анан ошо баарысын биздин каналдардан көрсөңөр болот. Ал жерде ар бир региондун өзүнүн өзгөчөлүктөрүн тартабыз да. Сиздикинин өзгөчөлүгү, Оштукунун, Баткендикинин өзгөчөлүктөрүн. Ошол биздин каналга катталып, комментарий жазып тургула. Биз Дастан эке менен болгон маегибиз бүттү. Рахмат Дастан эке. Саламатта болуңар. Сиздерге чоң ийгилик, ушундай кылып бир элге бир пайдалуу канал болуп, каналыңа өркүндөбөс өсүн каналга. Рахмат, айткансыз.